Pomidordu men деген жаңы кык менен өстүрдүм. Кантип дебейсиңерби? Бул помидорду мен кышында малдын алдындагы жаңы кыкты огородко алып чыгып төктүм. Тегиз кылып бир арабадан кылып, анткени деген өзүм ошентип көрөйүнчү деген мага кышында ой кетти. Огородко тегиз кылып төгүп көрөйүнчү, анан айдатып берсек, бир тим эле бетин тегиз кылып төгүп көрөйүнчү, анан айдатып берсек сонун болуп калат деген ой кетти. Бирок деген жаңы кыкка деген бышпайт деп калышат го, чиритип салат антет мынтет деп. Анан мага ой кетти, ошондой кылып көрө берейинчи деп, анан баягы жаңы кыкты, малдын алдындагы жаңы кыкты алып чыгып өзүм төктүм, аябай тегиз кылып баягы кыкты, жаңы кыкты. Андан кийин анан чалым болсо ушу помидоруң бышпайт, анткени деген жерди деген жаңы кык төгүп койдуң деп анан кийин ошентип сүйлөндү. Анан чын эле бышпайт экен менин помидорум деп таң калып жүрсөм эле, анан барып пырабып эле укмуш болуп эле гүлдөп эле, даже мына гүлдөп даже түйүп калгандары болду. Майдын бүгүн 27-си, а мен эккениме калп айтпайын 20 күндөн ашып калды окшойт. 20 күн болду да. Бүгүн 27-сиби? Бир айга жете элек да, бир айга да жете элек. Канча күндө бышат экен билбейм. Мындан кийин утюбка чыгара турган болсом, мен помидордун канчанчы слода эгилди, канчанча пышат, ошолордон бери неме кылып тактаганга аракет кылам. Анткени деген өзүм огород караганга аябай кызыгам. Анан башка нерселерим дагы бар. Аябай сонун чоңоюп атат. Аларды да көрсөтөм. Аябай сонун. Бул жаңы кыкты төккөнүмдүн себеби, мен өзүм аккуратный иш кылганды жакшы көрөм. Анткени деген малдын алдын караганга мен өзүм карап неме кылганды жакшы көрөм. Анткени балам Россияда, келиним өзүнүн балдары менен, кичинекей балдары, анан чалым болсо дагы бир иш менен занимать этет. Анан мен өзүм төгүп, анан мен илгери эмес, мен атам деген, ата энем деген мал чарбада эмгектенишкен, союз убагында. Анан ошондон атам айтчу эле, тиги малдын туягын курук кармасаң, мал деген семиз болот деп. Ошондон малдын туягын курук кармаганга аракет кылчумун. Ошондо алып чыгып төгө берген экенмин. Анан бышпай калат дей берет эле да. Анан чын эле бышпай калат го деп, чирип кетет дей берет эле. Анан жок, чириген жок. Карагыла, аябай сонун. Тим эле барпырап бардыгы. Андан башка дагы капуста, арасында болгарский пияз, баклажан, бардык нерсе бар. Мына бүгүн 27-си болсо, июндун где-то 5-6-ларында жерге мен жанды менен неме таштайм. Огурцы. Аны да тартып көрсөтөм. Азыр моякта ашкабактарым бар, аябай сонун. Ал дагы мени кызыктырып атат. Аябай сонун. Ошону да тартып жөнөтөм. Мына сонун, карагылачы. Ар бирине сонун суктануу менен карасаң болот. Азыр тагиндagi немелерди алып чаап эле койдук. Суу коеюн дегем. Суу коеюн десем, суу койгонго болбойт да. Чаап көрсөм так аябай жумшак, ным. Ошон үчүн суу койгон жокмун. Суу койбой эле ушундай менин огородум азыр. Сонун. Муну дагы көтөрөм, мүмкүн болушунча. Дагы көп нерселерди кылам, көп нерселерди тартып жөнөтөм. Көргүлө. Түйүп калгандары дагы бар. Мына эң тагиндagi момундай сөңгөктөрдү кыркып алып, анан көмүп чыктым. Азыр көмүп чыктым. Эми суу коюшум мүмкүн. Анан бул жерде жүзүмдүн алдында момундай гүлдөрүмдү да ээп койгонмун. Сонун бардыгы. Монтип ээп койгонмун. Сонун кылып.
майдын бүгүн 27-си. Бул гүлүм өлүп калыптыр, бул гүлүм сонун. Мына көрөтүм. Ana bu жактарда көрсөтөм сонун кылып. Мына бул жанагы гүлдөр. Мына бул жерде дагы сонун гүлдөрдү монтип ийип койдум. Огородду аябай кооз кылып караганды жакшы көрөм. Бул мен айткан помидор. Сонун. Мындай болот деп күтпөгөнмүн, бирок сонун болду.